Assalamualaikum, урматтуу Чыңбек YouTube катталуучулары. Мен Сахарага барып, тапшырып, ушундай анализдердин бардыгын алдым. Ошол жерде адашканда кыргыздар өтө көп экен. Билбей бара алган кыргыздар да көп экен. Бүгүн ошол Сахаранын кызыл картасы, көк картасы, анализдердин срок мөөнөттөрү боюнча силерге бир толугураак маалымат берели. Парковкалары бесплатный эле мурун, азыр платный болуп калыптыр. Мен анализ тапшырганда 10 саат дегенде өттүм, 1000 рубль парковкага төлөндү. Ал эми результатын алганда 4 саат дегенде алдым, ага 400 рубль төлөдүм. Ошондо башында айта кетели, парковкалар мурун бесплатный, азыр платный болуп калыптыр. Көпчүлүк мекендештерибиз азыр түшүнбөй дагы бара алган мекендештерибиз бар экен. Бүгүн мен ошо Сахарадан келип эле Инан Хижама деген центр бар, кыргыздардын мекендештери. Ошого мен фитобочкасына түшүп, хижамаларды алып кеткенде келдим. Ошонун башында мен силерге ушул маалымат менен дагы бөлүшө кетейин. Көк карта негизи 10 жылга жарайт. Мен загран паспорт менен ушундай көк жоготуп койгонмун. Былтыр жоготуп коюп. Бүгүн мен ID карт менен бардым. Мына ID карт менен паспорт перевод сурайт экен. Бул багы орусча жазылганго эмнеге сурайт дебеңиздер. Паспорт переводун оригиналын сурайт экен. Паспорт переводун алып бардым. Медосмотрдуку бул болот. Медосмотрдун срогу 1 жылда 1. 1 жылда 1. Кээ бир мекендештер түшүнбөй эле баягы реестрге түшүп калгандар 6 ай мурун же 5 ай мурун өткөндөр дагы Сахарадан өтүшүбүз керек экен. Сахарадан өтсөк биз реестрге чыгабыз деп бара алган мекендештерибиз бар экен. Аларды кайра кайтартат. Сен срогуң бүтө эле экен 5-6 ай мурун эле келипсиң эле депчи. Ошон үчүн буну медосмотрдун срогу 1 жыл. Ал эми мына кызыл карта боюнча да силерге маалымат алып кетейин. Кызыл карта дегендер көпчүлүгү түшүнбөй атса керек. Ушундай болот экен. Буну тройка кылып, унун ичине акча салсаңыздар да болот экен. Бул жерде номерлерди да коюп коюптур, картанын шотторун. Тройка кылып иштетсеңиздер болот экен. Бунун срогу 5 жыл экен. Азыр 2025 болсо, бунун 2030 жылга чейин срок бериптир. Меке. Срогу жазылган экен. 2030 жылга чейин жарайт экен. Бул азыр регистрация узарткан срокко болсо керек. Бунун срогу 5 жыл экен. Бунуку 10 жыл. Силер паспортуңуздарды жоготпосоңуздар эле, паспортто мисалы ID картта отчество бар, загранда отчество жок. Айырмачылык ошол. Ошон үчүн башынан өттүм мен. Бунун срогу 1 жыл экен, бунуку көктүкү 10 жыл экен, кызылдыкы 5 жыл экен. Анан көпчүлүк мекендештерибиз барып атат азыр. Анан регистрация боюнча айта кетели. Регистрациянын базасын текшербейт экен азыркы учурда. Регистрациянын багы азыр көбүнчө биздин мекендештерибиз электронный жасатат. Турабы? Электронный жасатып алып, мен телефондон көргөзө коем дейт. Ал өтпөйт экен. Көпчүлүк мекендештерибиздин өчүртүп келгенден кийин регистрацияны суратат. Регистрацияны сураганда телефондон көрсөткөндө бар чыгарып кел деп, ал чыгарып келиш үчүн 1 саат убакыт кетти. Ошонун ичинде чыгарат экен, ал дагы өчүрткөн. Ошон үчүн баягы электрон жасаткандар сөзсүз. Көпчүлүк мекендештерибиздин 2 бет болот электрон, билесиңер, Мына бетин эле чыгарып алып, мына бетин унутуп калгандар бар экен да. Ошон үчүн мына 2 бетин тең чыгарып, шашылбай электронный болсо дагы телефондон көрсөм деген өтпөйт экен. Чыгарып, буну копиялап алып калат экен. Себеп дегенде данныйлар бүт ошол регистрация боюнча жазылат экен. Ушуну дагы унутпаңыздар. Өтүлектердин группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Паспорт перевод оригиналы сөзсүз оригиналы. Анан төлөм боюнча айта кетели. Канчадан төлөнөттүр деш мүмкүн. Мынакей мен төлөдүм. Киргенде көбүнчө мен силерге кеңеш берет элем, наличный алып алыңыздар. Силер киргениңиздерде регистрация өткөндөн кийин төлөмгө өтөсүздөр. Төлөмгө өткөндө банкоматтар бар. Банкоматка өтпөй эле силер наракка барсаңар, касса бар, без комиссия. Банкомат эгерде карта менен төлөсөңөр 200 канча 238 сом комиссия алат. А силер сал наракка барсаңыздар, кассалар бар. Комиссиясы жок эле. Эч кандай проблема жок эле. Ошол жерден 8200 төлөйсүздөр. 8200. Паспорт переводуңуздар болсо 8200 сом төлөп, чекти алып, ушундай чекти. Ушундай бир силерге отпечатканы өткөндөр болсо, зеленый картасы болсо, отпечатка барбай эле коюңуздар, ого 2 саат 3 саат убакыт кетет экен. Жөн эле медосмотрдун срогу бүтүп калган болчу, ошо медосмотрду мына медосмотр менен мына кызыл картаны азыр жаңы өткөндөргө берип атат. Ошон үчүн группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Азыр мендердеги Хижама центринде өтө сонун бир акциялар, көп ооруларга шифа боло турган, гайморит, көптөгөн ооруларга ушул жерде азыр шифа алып кеткендер бар. Азыр толук маалымат алайлы. Мына бүгүн ыйык жума күнүнүн урматына тартылып атат. Руслан Мырза атайын жума күндө ниет кылыптыр. Азыр авиамотордун 3-вакытында биз турабыз. Кайсыл мекендешибиз
жолуккан болсо ошолго жуманын урматына бекер кызмат кылып берем дейт. Ошол фитобочка, хиджама, массаж бардык түрүн бекер кылып берем дейт. Азыр кайсыл бактылуу инсаныбыз жолугат экен, алдыда көрүңүздөр. Жума күнү тартып жатабыз. Мына Руслан мырза өтө сонун дагы ниет кылыптыр. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам, саламатсызбы? Эл менен амандашып, бүгүн ошо жума күнү атайын дагы бир жакшы ниет кылыпсыңар. Бир мекендештерибиз чыкса, азыр ошого мен бекер курс лечение кылып берем дейт. Ооба. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Барыңардын бүгүнкү жума күнүңөр менен жумаңар кабыл болсун. Биз Иньян Хиджама центри бүгүн бир инсанга бесплатный комплексный хиджаманы тартуулайлы дедик. Азыр алдыбыздан кимде-ким чыкса, ошол инсанга бесплатный процедуралар жасап беребиз. Анда видеону толугу менен көрүп турсаңар боло берет. Ооба. Буга чейин да умрага жолдомо жиберген, буга чейин да биз тартканбыз. Мекендештерден биз акча сурап кайрылганда мекендештер бизге акчалай жардам берген. Ошо эки инсаныбызга дагы буга чейин бекер кызматтарды Руслан мырза жасап берген. Бүгүн дагы азыр мекендештерден пешенеси бар мекендешибиз кармайбыз. Руслан мырза жуманын урматына бекер кызматтарды кылып берем дейт. Ооба. Азыр күтүп турайлы да. Биздин кыргыз мекендештерибиз, же болбосо ошо мусулман мекендештерибиз азыр метродон чыгып биз айтып көрөбүз. Анан макул болсо барып бекер кызматтарды кылып беребиз. Ассаламу алейкум. Иньян Хиджама деген билесиңерби? Мырза иштетип берет да Иньян Метрода Хиджама. жашайсыңарбы? Биз мына домдун аркасында авиамоторный 14 бай фитобочка, хиджама жасаган жерибиз бар да. Бүгүн жума күнүнүн урматына бир адамга бесплатный парилка, массаж, хиджама кылайлы дедик. Эгер убактыңыз болсо жүрүң, сизге бул бесплатный кылайын. Азыр. Домдун аркасы. Бул домдун аркасында. Жарым сааттан токтоп. Бул видеонун азыр данный момент кылышыбыз керек болуп атат. Болсо жүрүң, биз менен кошуп бир хиджама алып жеңилдеп бериң. Азыр эмес азыр. Убакыт жок бар. Рахмат, Эгер чоң. убактыңыз болгондо жакшы болот. Каяка шашып кеттиңиз? Үйгө. Жакта бир сизге парилка кылып бербейлби бесплатный? Убактыңыз барбы? Фитобочка. Фитобочка чырып. Мына сууктар чыгарабыз. Ии. Кой. Хиджама кылабыз. Урматтуу мекендештер, мына авиамотордун өзү негизи кыргыздар барбы калдыбы, же бардым да кылсаң кетип калды. Эч бир кыргыз көрбөдүк да. Ким авиамоторунда жашаган болсо комментарийге жаза кетиңиздер. Же авиамоторунда жашагандардын группа контакттарына жиберип коюңуздар. Бул жерде өтө сонун Иньян Хиджама центри ачылган. Көптөгөн ооруларга шифа болот. Азыр мына клиенттер келип калыптыр. Биз мына 1,5 сааттан ашык турдук. Кыргыз көрбөдүк да. Кудай кааласа кийинкисинде чыккан болсо, иншалла ошол адамды бесплатный процедура жасап беребиз. Азыр бул жакта клиенттерибиз келип калды, ошолор күтүп калды, ошого Ошо клиенттерден дагы бир отзыв алып, кызматтар боюнча бир толугураак маалымат берсек, авиамотордун 3-чү выгыттан чыксаңыздар эле бир 20-30 метрде басасыздар. Мына урматтуу мекендештер, Руслан мырза бир жылдан бери биз тартып келебиз, өтө көп ооруган мекендештер шифа алып, ушул жерден жакшы болуп кеткендер көп. Ар дайым биздин каналдан келгендерге арзандатууларды, акцияларды уюштуруп турат. Бул жерден гайморит болуп өтө көп мекендештерибиз мындай оорусуна шифа алгандарыбыз көп да. Мына бүгүн дагы эки мекендешибиз гайморит боюнча жатат, мына гайморитин агызып. Кайталанса, Руслан мырза бесплатный жасап келем деп айтып келет ар дайым, эл менен амандашып толугураак маалымат берсек. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер. Барыңардын бүгүнкү жума күнүңүздөр менен биз Иньян Хиджама центри гайморитти лечение кылабыз. Азыр мына погода алмашкан маалда гаймориттер кармайт, аллергия болот. Аллергия болуп кыйналып атсаңар да келсеңер, аллергиянын дагы жолдору бар. Ошолор менен Кудай кааласа жакшы кылып айыктырабыз. Анан гайморит болуп кыйналган болсоңор дагы бир жылдын ичинде биз кайталанып калса кайра бесплатный лечение кылып беребиз. Ошого эч качан кыжаат болбой келип өзүңөрдүн ден соолугуңарга кам көрсөңөр болот. Анан бул жерде фитобочкалар бар, парилка кылабыз. Бел ооруйбу, баш ооруйбу, бут ооруйбу келип кайрылсаңар болот. Хиджама жасайбыз. Ошо керектүү жерлерден негизги точкалардан кандарды алабыз, канды суюлтабыз, кан айлануун жакшыртабыз. Сүлүктөр да бар, адамдын иммунитети да жогорулайт. Эгерде простатит болуп кыйналган болсоңуз келсеңер, сүлүктөрдү коебуз. Муну азыр основной жаз келгенге байланыштуу теректер гүлдөп, аллергия көп болуп атат. Ошо аллергия боюнча кайрылгандар дагы бар. Силерде аллергия болуп кыйналсаңар, бизге кайрылгыла, Кудай кааласа жакшы кылып лечение кылабыз. Андан сырткары бизге келип 2,5 миң сомдук процедура алып кетсеңиздер, телефон номеруңуз менен атыңыздарды жазып калтырабыз, умрага жолдомо утуп алышыңыз мүмкүн. Бир инсанды Кудай кааласа кече 16 апрелде жөнөткөнбүз.
видеолору бар, сүрөттөрү бар. Ошол боюнча дагы Кудай кааласа ушул видеонун ортолорунда көрсөңөр болот. Азыр ошо умрага берип аткан сертификаттар боюнча бир видеороликке берели бекендештер. Сиздер көрүңүздөр, анан экинчисине дагы аракет кылыңыздар. Экинчи сертификат буюрса дагы кайсыл бактылуу адамга бир туш келет. Телефон номериңиздерди, аты жөнүңүздөрдү калтырып кетесиз. Экинчи буюрса качан ойнолот? Буюрса ошо июндун акырлары ойнотот. Биз ниет кылганбыз 1 жылда 4 инсанды жөнөтөбүз деп. Кудай кааласа биринчиси кетти, экинчисиге июндун даярданып аягы, атабыз, ооба. Ошого дагы жетишип калыңыздар. Бул жерде бир эле ден соолугуңуздарга чыңдабайсыздар. Өтө бир күтүлбөгөн белек дагы сиздер умрага дагы жолдомо алып калышыңыздар ыктымал. Бул жерде мырзаларга мырзалар кызмат көрсөтөт, ал эми айымдарга айымдар кызмат көрсөтөт. Эки жакта бири-бирин көрбөйт дегендей, ошондой кылып лечение алгандар өтө көп. Геморрой боюнча дагы бар, а? Ооба, геморройго дагы сүлүк менен лечение кылабыз. Жакшылгондор бар буюрса. Кудай кааласа өтө жакшы результат. Мекендештер мына толук эле маалымат алып берүүгө аракет кылып окшойт. Азыр мен сиздерге бестра бул жерде дагы тааныштырып өтөлү. Хиджама центри негизи 10дон 10га чейин дем алыш иштейт. Мына киргенде эле мына сүлүктөрдү айтып өткөндөй эле мына көптөгөн ооруларга шыпа. Балалуого жүргөн мекендештерге дагы бир өтө сонун бир результаттар дагы болгон. Бул жерде мына дары чөптөр бар. Натуральный асалдан дары чөптөр бар, кремдер бар. Мына бели ооруп суг өткөндөргө маздар бар. Өтө көп натуральный бир дары чөптөрдү дагы ошо жерден алып кетсеңиздер болот. Жүрүңүздөр, анан дагы бир жаңылык. Инан Хиджама Руслан сонун бир мекендештерге дагы мүмкүнчүлүктөрдү түзүп бериптир. Интернет магазин ачтым дейт. Чем башка магазиндерге караганда кийимдер эң мыкты сапаттуу дейт. Ушул жерден дагы алып кетсеңиздер болот. Биз Авитого дагы койдук дейт. Интернет магазин чынында мына бут кийимдери дагы, шымдары дагы, кийимдер дагы өтө сапаттуу экен. Мынакей өтө жеңил. Ушунгон бут кийимдер, шымдар, носкилер интернет магазинден дагы заказлап, же ошол жерден дагы мыкты сапаттуу кийим издеп жүргөндөр ошол жерден алсаңыздар дагы болот. Размерлери ар кандай түстөрү дагы бар экен. Азыр дагы көтөйлү, мына сертификаттары, билимдери бар. Сертификаттарынан көрсөңүздөр. Бул жерде массаж жасайт. Ушундай эле банка коет, массаж кылат, банка коет. Бул жерде фитобочка суг өткөндөргө көрүп таза. Ар түшкөн сайын тазалап жууп турат. Душка чөт, душтар да каралган. Таза болуп жуунуп кетсеңиздер да болот. Өтө сонун бир мүмкүнчүлүктөр, группа контакттарын максималдуу түрдө бөлүшүңүздөр. Мына гайморит менен ооругандар дагы өтө көп. Кайрылып жакшы болгондор дагы көп да. Ошон үчүн биз атайын келип тартып сиздерге чагылдырып атабыз. Суг өткөндөр, бут ооругандар, бут ооруп баса албаган мекендештер дагы, чоң эжелер, агаларыбыз бар. Мына суг өткөндө буттар ооруп, какша ооругандар бар. Ошол жерден лечение алып кеткендер дагы бар. Руслан мырза быйыл умрага 4 мекендешибизге бир ниет кылыптыр. Буюрса мына биринчисин жибериптир, экинчисин жакында жиберет экен. Андан сырткары мына кышында билесиздер өтө кыш суук болгондо биз дагы чагылдырып жатабыз. 60 жаштан жогору биздин агаларыбызга, эжелерибизге бекер кызматтарды кылып жүрдү.